Достор, мен могу жол эрежесин бузган видеороликтерди киргизип берсем анча мынчаңар жаман көрө бересиздер го. Бирок бул чынында мындай жаман көрбөй эле туура кабыл алып, оңолуу жолуна түшкөнгө эле мындай таасир берсин деген эле ойдо жүктөйм да бул видеолордучу. Негизи мен деле силердей убактында, силердей убакта мен деле мадыра баш болгом. 17-25 жашка чейин круговой тонировка, жол эрежесин бузуп, ошол кезде это круто деген ойлор болчу да. На самом деле андай эмес экен да. Ошентип жүргөндө деле бирок мен өзүм мындай ДТП бирдемке кабыл алган эмесмин, бирок башка бир жол эрежесин бузган мени түзгөн да. Түзүп 2 жыл буту болсун деле кыйналып жаткан да. Ошол себептен мындай ушундай бирөөнүн айыбынан башка бирөө бир жери сынып же адында жаман болбосун деген ой максат эле жүктөп жүрөм да. Ошол себептен наоборот силерде ошондой видеолорду көп жүктөп, мен ойлойм көп эле жүктөсөк мындай башкалар деле акырындан үлгү алып ошондой кылбай калышат да. Мындай көп ар кандай жол эрежелерин бузуп бар го. Элементардуу эле нерселер деле даже жана машинадан түкүрүнүп, тамекисин окурогун ыргытып, насвайын түкүрүп, мурдун солгонго тыгып кечке жындоо бергендер дагы жок болот деген ой максатта да негизичи. Бара буюрса ошентип киргизип берсек, андайлар деле азайып жоголуп калат да. Азайып калышы мүмкүн. Жоголбосо эле азаят да точно келсе.